Талаш шаарында азык-түлүккө болгон баалар туруктуу бойдон сакталууда. Социалдык жактан маанилүү болгон ундун баалары көтөрүлгөн жок. Жок, баа эч кандай өзгөргөн жок. Элдерден ар кандай маалыматтар да бизге да келип атты. Баа көтөрүлөт жаңычылдан кийин деп. Бирок эч кандай бизде өзгөрүү жок. Башында бир аз ошондой имиштер чыкканда элдер алышып атты унду. Анан кийин андай деле ажиотаж өтүп аткан жок. Күндөгүдөй эле өтүп аткандай эле количестводо өтүп атат да. Бул жаңычылдан мурунку баа кандай болсо, азыр деле баа ошондой эле. Нандарга да если ун көтөрүлсө, нан кошо көтөрүлмөк да, нандын баалары да өзгөргөн жок. Комшекердин баасы дагы туруктуу бойдон сакталууда. Талаш шаарындагы дүкөндөрдө ата мекендик өндүрүштөгү Кайыңдык кант заводунан чыгарылган комшекер сатылат. Килограммы 85 сомдон. Сахар жаңы жылга чейин деле 85 сом болчу, азыр деле 85. Кайыңдынын сахары. Өзүнүн Кыргызстандан өндүрүлгөн сахарлар. Ооба. 85 ошо менен эле эч кандай өзгөрбөгөн жок. Өсүмдүк майларына болгон баалар дагы өзгөрүүсүз сакталган. Майларга болгон баа өзгөргөн жок. Майдын эң литражы арзаны 130дан өйдө 155 сомго чейин кетет. Сапаттарына жараша. А 5 литровый майлар 650 сомдон 775 сомго чейин. Бул сапаттарына жараша, фирмаларына жараша кетет. Эч кандай майларга өзгөрүү болгон жок. 2 ай мурун кандай баа болсо, азыр деле ошондой баа. Ал эми Талаш шаарындагы айрым соода борборлорунда башка дүкөндөргө жана базардагы баага салыштырмалуу арзан экени байкалды. Маселен, өсүмдүк майлары 120 сомдон башталса, комшекердин баасы 82 сомдон 84 сомго чейин, жумуртка 10 сомдон. Ошондой эле ун азыктары алдыңкы күндөрү дагы 100 сомго арзандай турганы айтылды. Жаңы жылга чейин 2120 болчу. Азыркы тапта 60 сомго арзан 2060 болду. Бирза ун көтөрүлөт деген баягы абаташ болгон, ал болгон нерсе да, чындачы. Эми бирза дагы арзандайт. Колдон келсе элдерге ыраазычын тапканга аракет кылабыз. Ундар негизи кымбаттап эле, наоборот, тескерисинче арзандап атат. Бизде ун эле эмес, майлар да арзандап атат. Талас облусундагы социалдык жактан маанилүү болгон азык-түлүктөрдүн баасына монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын облустук бөлүмү тарабынан күн сайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Азык-түлүк продукцияны мониторинг жүргүзүп, бааларын сиздер менен чогуу көрдүк. Бааларда өзгөрүү жок. Ошондой эле жүргүзүлгөн мониторинг негизинде да ошондой. Жаңы жыл алдында социалдык жактан маанилүү болгон азыктардын баасы жогорулайт деген маалымат чыгары менен министрлер кабинети чечим кабыл алган. Ага ылайык дан азыктары, ун менен катар өсүмдүк майларына кошумча нарк салыгына болгон жеңилдик дагы 1 жылга узартылган. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында ташылып келинген буудай, импорттук буудайдын жана кошумча нарк салыгы 0 ставка менен белгиленип, мөөнөтү узартылып, жергиликтүү унга болгон баанын өсүп кетүүсүнө коптонуу болбошу керек. Талаш шаарында эт азыктарына болгон баада дагы өзгөрүү жок. Баалар мурдагыдай эле сакталган. Өлкөдө социалдык жактан маанилүү азыктарга 9 азык-түлүк кирет. Алардын ичинен Кыргызстан жашылча, картошка жана сүт азыктарын гана өндүрөт. Калган азыктары импорттолуп келет. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талаш шаары.